Рахмат, Марина Абдрахманович. Кейинки сөздү сизге беребиз. Өзүңүздүн атыңызды айтып, аты жөнүңүздү айтып, стенограмма жүргүзүлүп атат. Саламыңыздар, урматтуу замандаштар, урматтуу бүгүнкү күндүн мусулмандары, ошондой эле жана башка диндин өкүлдөрү. Ушул жерде жогорку кеңештин депутаттары отурат. Сиздерге дагы чоңдон чоң салам. Мен сурай бергеним, мен Турсунбай Бакир уулуна кошулам. Чындап эле бул мыйзамды жаңыдан жазып аткандарга аябай жакшы. Ким демилгелесе дагы мен 100 колдосок болот да. Анан биздин колдобогон жагыбыз, мен ачык айтайын, бул биздикилерден өтпөптүр, биздикилердин бир дагы сунушу жок. Экинчи жактан мына бийликтегилерге айтайын дедим эле, бизди эмне себептен 12 жылдан бери каттоодон өткөзбөй жүрөт. Биз сот тарабынан жеңип алган учурда дагы теңирчилигин дин комиссиясы өткөзбөй койгон. Дин комиссиясы кимге баш ийет өзү? Булар ким? Мен ушул суроого жооп бере аласызбы? Атыңызды унутуп турам. Раймадан Айчиев. Байке, мен келгенден бери бир жолу сиз менен кезигиштик туурабы? Бир жолу менин кабинетиме келдиңиз. Мен сизге айтып кеттим беле, сиздердин каттоо маселеңиздер азыр повесткада турат. Бул маселе боюнча мен сизге так жооп берем. Мыйзам өткөндөн кийин деп туурабы? Анда азыр эмнеге мындай заблужденияга киргизип атасыз бүт жокту? Мен заблужденияга киргизген жокмун. Сиз мен бир нерсени айтып коеюн. Мына мусулмандар менен жеке сүйлөшкөнүбүз чын да, туурабы? Туура. Бирок чындап өткөзбөй койгондары чын да, туурабы? Теңчиликти 12 жылдан бери өткөзбөй келаткандыгы дагы чын да, туурабы? 12 жыл боюнча биз мыйзамга карата сүйлөп берсеңиздер болот. Сунуштарыңыздарды берсеңиздер. Рахмат. Кайым айтышпайбы бул жерде? Мен ачык айтайын, мына бул бизде мен бардык диндердин китептерин окуп чыктым. Анын ичинде Куранды, ошонун ичинде 14-сүрө бар экен, Ибрахим деген. Ошол Ибрахим деген сүрөдө айтылып турат да. Ар бир элге элчи жөнөтөбүз. Ар бир элдин үрп адатын, нарк насилин билген, ошо кишинин өкүлү болуп, ошол өзүнүн элине жеткизсин деп турат да. Ошондой болгон соң бүгүнкү күндө мына бул жаңы жазылган мыйзамдардын эки эле нерсесин айтайын, бизге жакпаган. Биздин кыргыз элинин каада салтына туура келбейт. Биринчисин эле айтайын. Мисалы Куранды эмне себептен башка тилге которбогула деп берген. Ошонун сыңарында эле ким которгон мына иман деген сөздү? Мындайча айтканда, Алла Таала сиздердин сөзүңүздөр менен айтканда, Алла Таала эмнени сурасаң берет да, туурабы? А биз иманды бололу деп эле даже арабызга Турциядан $5 миллион алып иман деген партиясын түзүп, биздин элдин алдына келип алды. Бул деген сөз кыргыз салтында ыйлуу уман бололу деп Атүшкүргө окшоп ыйлап калалы деген сөз. Түгөлбай Сыдыкбек Уманбай деген роман жазган. Ушуну эске алыңыздар деп эсептейм. Экинчи жактан, мына намазканаңыздарды жоюш керек. Эмне себептен? Мен айылда тоодон алайлык болом. Намазканаларды барып көрсөңүз, ысык суусу жок, шарты жок. Бүгүнкү күндө Алай районунун Жошолу айылынан 40 аксакал простатит болуп өлдү. Мен мындай деп айтайын. Ошондой эле бүгүнкү күндө биздин жаштардын бардыгы простатит менен ооруп атат. Эмне себептен? Себеп дегенде түшүнбөй 5 мал даарат ала беришип, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча, мен оюмча простатит боюнча биринчи орунда турабыз. Буну тескей турган депутаттар, тескей турган бизден мына министрлерибиз барбы? Бул жагынан ким ойлонот? Кандай деп ойлойсуздар? Ошон үчүн мына мыйзамды кайра эл алдында талкууга берсеңиздер, биз азырынча баштапкы уюм катары каттадан өткөнбүз, бирок дин катары, же болбосо дүйнө таанын катары биз каттадан өтө элекпиз. Биз кыргыз элинин өзөгүн кармап турган, кыргыз нарк насилин сактап келген биздин Улукман ата Умайнилерсиз мына дин жөнүндө жана анын бирикмелери жөнүндө мыйзамды өткөзбөсөңүздөр, биздер менен талкууга барсаңыздар. Мен ачык айтайын. Рахмат байке, сиз сунушуңузду берсеңиз болот кат түрүндө. Биз карап чыгабыз, макулбу?
Сиз бүттүңүзбү? Бәке, бизде убактыбыз үнөмдөлүү, урматтуу чакырылгандар, дагы башкалар бар, суроолорго жазылгандар. Бүттүңүзбү, Бәке? Бүтө элекмин, эми сиз башкаларга көп эле сөз берип атасыз, бизге келгенде чиктеп койгон. Сунушуңузду кат түрүндө берсеңиздер болот. Жок, менин сунушум, опшум мынабы, кайра элге бериш керек. Буну менен өткөзүп койгондо сиздер бет азыр Алла Таала менен содага барып атасыздар да. Теңир Таала менен, Алла Таала менен, Уңгу Таала менен содага барып атасыздар. Мынабы жогорку кеңеш ачык айтып коеюн. Сиздер кыргыз салтын сактабай европалашып кетипсиңер. Эмне себептен биздин конституцияда курултай жөнүндө мыйзам турат, ушул күнгө чейин ошол жөнүндө мыйзам жаза элек, мыйзамды артка таштап келатасыздар. Айласыздан президентибиз курултай жөнүндө сунуш жасап, анан Бәке, биз бүгүн чогулгандыбыз таптакыр башка маселе боюнча. Ошон үчүн жогорку кеңеш мына Кудай менен Ошондуктан сиз микрофонуңузду өчүрүп коюңуз. Биз сиз сүйлөп бүттүңүзбү? Башкаларга сөз берейин. Кийинки сөз Александр Викторович Шумилин, Ассоциация Евангелийско-христианского союза церквей. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемая Венера Колыбековна, уважаемые участники парламентских слушаний. Я представляю Ассоциацию евангельских христианских церквей, насчитывающих 7 союзов и около 300 религиозных христианских организаций. Хочу сказать, что наши предки поселились на земле нашей кыргызской около 150 лет назад, и больше 140 лет были основаны, организованы первые церкви. Некоторые союзы, некоторые церкви насчитывают более чем 100-летнюю историю. И хотелось выразить благодарность Богу, кыргызскому народу, за то, что на протяжении этого периода мы могли беспрепятственно исповедовать свою веру. Мы понимаем обеспокоенность государства с проявлениями в последнее время экстремизма и радикализма в сфере религии. Мы сознаем и актуальность разработки законопроекта, некоторые положения, которые, правда, вызывают у нас вопросы, в частности, вопросы регистрации религиозных организаций, вопросы проповеднической деятельности, вопросы получения образования в зарубежных религиозных образованиях. Но хочу сказать, что мы обсуждали эти вопросы с руководством ГКДР, с некоторыми депутатами, и видим в этом положительный результат. Нам были даны некоторые разъяснения, и мы были удовлетворены. Хочу сказать о том, что наши предложения по законодательству, по некоторым статьям переданы в комитеты Джугурко Кенеша по законодательству и по социальной политике. И мы надеемся, что эти предложения будут учтены. Надеемся на плодотворное сотрудничество со специалистами, с сотрудниками ГКДР, с депутатами на вот этом этапе работы над законопроектом. Спасибо. Спасибо.